Жаштар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде ар жыл сайын карьера жана практика күнү салтка айланган маанилүү иш-чара катары белгиленип келет. Практика жана карьера борбору тарабынан уюштурулган күзгү жана жазгы жарманкелери студенттер менен иш берүүчүлөрдүн өз ара байланышын түзүүчү эң натыйжалуу платформалардын бири болуп саналат. Бул иш-чаралардын популярдуулугу улам өсүп, ар бир жарманке жаңы мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт. Бизде айта кетчү нерсе 68 бакалаврдык жана 57 магистрдик, ошондой эле 14 PhD'дик докторантура окуу программалары ишке ашырылат. Ал эми адистер боюнча айта кетсек, бизде ар жыл сайын 2000ден ашык адистер даярдалып чыгарылат. Ошондой эле ишке орношуу боюнча орто эсеп менен айтканда 86% түздү. Бул да болсо биздин эң чоң жетишкендиктер деп ойлойм. Анткени биз ошо өзүбүздүн көмөктөштөрүбүз менен жана ошондой эле ишке берүүчүлөр менен тыгыз байланышты билдирип турат деп ойлойм. Окуу программасына ылайык өндүрүштүк жана диплом алдындагы практикалардан өтүү мүмкүнчүлүктөрү түзүлүп, бул алардын келечектеги карьерасына алгачкы кадам болуп эсептелет. Компаниялар университет менен тыгыз кызматташкандыктан студенттерди жарым-жартылай жумушка орноштурууга даяр. Бул студенттерге окуусуна тоскоол болбостон практикалык тажрыйба топтоп эмгек жолун баштоого шарт түзөт. Борбордун өнөктөштүк келишимдери студенттерге гана эмес, Кыргызстандын экономикасынын ар кайсы тармактарында жана чет өлкөлөрдө ишке орношуу мүмкүнчүлүгүн да ачат. Биз негизги талаптар, бизге практиканттар келишет, анан бизде 30 күн иш күнү стажировка өтүшөт. Ошол 30 күн иш күндө биз студенттердин арасынан байкайбыз. Ошол студенттин бизге дисциплинасы, ишке болгон берилгендиги, ошол технология жагынан билими, берилген ишти туура жана так аткара турган студенттерди биз ишке алабыз. Бүтүрүүчү иштейт. Алардын бирөөсү ошол инженер-химик болуп, бирөөсү болсо заведующий лаборатория болуп. Улуттук өнүгүү стратегиясынын алкагында Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан жаштар такшалмасы аттуу жаңы долбоор ишке ашууда. Бүтүрүүчүлөр өз адистигине ылайык жумуш орундарында иштеп, биринчи тажрыйбасын топтоого мүмкүнчүлүк алышат. Такшалманын жүрүшүндө жаштар практикалык көндүмдөргө ээ болуп, эмгек рыногунун талаптарына ылайык билимдерин өркүндөтөт. Иш берүүчүлөргө, бүтүрүүчүлөрдү жолдомо берип, ошол жерден такшалма өтүүгө мүмкүнчүлүк беребиз. 6 айга чейинки мөөнөттө ошол жерден такшалма өтүп, биздин ошол такшалмага жиберилүүчү адистер ушулдай бүрүсө ноябрь айынын аягы менен жөнөтүлө башталат. Мына бүгүн бисмилла деп ушул Кыргыз улуттук техникалык университетинде өтүп атабыз. Азыркы бул жүрүп аткан ярмарка учурунда дагы биздин адистер толук маалымат берип, анан кызыктар биздин жаш адистерди жолдомо берип, ошол биринчи иш берүүчүлөргө жөнөтө баштайбыз. Учурда университетте 200дөн ашык өнөктөштөр бар. Борбор бул санды улам көбөйтүп, студенттерди жана бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштуруу боюнча активдүү иштерди жүргүзүүдө. Айсана Бакытбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.